Капталап карай берем каныгатпа. Ынтымақ болу элимде, ырыскы толуп жеримде. Кайрадан Ынтымақ телеканалынын Ош Право теледолбоорунун сапары эксклюзив маек жасоо үчүн биз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Расул Маматкулов агабыздын үйүнө мына босогосын аттап кирип келген чагыбыз. Ассаламу алейкум. Расул ага, кандайсыз? Аллах балыңыз жакшыбы? Денсаулыктарыңыз буюрса, мынакей Ош Право теледолбоор аркылуу эксклюзив маек куруу үчүн мына сизге келип отурган чагыбыз. Келиңиз алгач эле жалпы жумурай журтубуз менен амандашыңыз, андан соң эң кызыктуу болгон маегибизди баштасак. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли. Мына кымбаттуу телекөрөрмандар, барыңыздар биз менен болууга чакыралы. Анткени Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Расул Маматкулов агабыздын үйүнүн куттуу коногу төрүнөн орун алып, мына ушул эксклюзив маекте баштап отурабыз. Анда биз болсо кеттик эле. Буюрса, жакшы бир маалыматтарды Расул агабыздан алганга аракет жасайлы. Келиңиз анда Расул ага, айтсаңыз, ушул жерде кандай жумуш менен алексиз? Чыгармачылык дегендей, ал улуктуу кандай иштер аткарылып атат? Азыр эми жаңырыларды жазып аттым. Анан жаңырларды бир гана өзүм үчүн эмес да азыр. Айгеримге, уулум Русланга жазам. Анан азыр кичинекейим дагы ырдайм деп атат, ага дагы жазып атам. Өзүм. Кымбаттуу телекөрөрмандар, Расул агабыз жакшы бир маалыматтарды мына айтып жаткан учуру, биз болсо кийинки суроону узатканга аракет жасайлы. Эми келиңиз, байсалдуу жолго баам салганда ушул сиз дагы мына көпчүлүк баягы көп убактыңызды, өмүрүңүздү ушул чыгармачыл дүйнөгө арнадыңыз да. Ушул чыгармачыл дүйнөгө аралашып, кандай бир кыйынчылыктар болду, кандай бир жетишкендиктер болду? Эми кыйынчылыктар бир гана чыгармачылыкта эмес, башка профессиялар бардыгында эле бар. Анан биз башында бир аз кыйналдык, ал убакта студия жок эле. КТРде бир эле студия бар эле, ошол студияга бир айла, 2 айла очередь кетип. Компьютер жок эле. Ошол кыйынчылыктар болгон да убагында. Анан азыркы ошо продюсер деген сөз жок эле. Бардыгын өзүбүз жасайт эле. Костюмер дагы өзүбүз, парикмахер дагы өзүбүз. Азыркы жашоо бир аз башкача. Тактап айтканда, канча жылдын жүзү болду ушул чыгармачыл дүйнөгө сүңгүп кирип, ийгилик жаратып келе жатканыңызга? Мен ушу кандай санашымды билбей калдым. Канчанчы жылдардан баштап кириштиңиз эле? Ошо баягы бир жеңиштен баштадым да. 89-жылы жаштардын арасында всесоюзный конкурстар болот эле. Среди исполнителей деп коет эле, же болбосо рок группалардын арасында. Ошо всемирный конкурста, всесоюзный, то есть всесоюзный конкурста 89-жылы биринчи местаны жеңип алгам да. Кыргыз элибизде айтылган сөз бар эмеспи, байка алма сабагынан алыс түшпөйт деген дагы сөздөр айтылып келет да. Ошондой эле мынакей сиз өзүңүз чыгармачыл бактылуу инсан катары мына балдар дагы ушул чыгармачыл дүйнөгө сапарды башташына өзгөчө канат бутак болдуңуз да. Ушул тууралуу оюңузду уксак. Өзүмө жолдогула, менин кесибим эме уланткыла деп суранган дагы жок. Айгерим кичинекейинен жанымда бийлеп жүрдү, анан убактысы келгенде ырдайм деди. Папа ыр жазып бериңиз мага деди. Бир ыр жазып бердим, ошол биз менен эле дүңгүрөп. Андан кийинки уулум Руслан 4 жыл эбеде окуду. Кыргыз драма театрынын алдында училище бар. 4 жыл. Азыр бүттү. Азыр полноценный актер. Анан
ырларды мен жазып берип атам. Biz kliplerini tartıp çıkıp atıp. Кичинекейим болсо 2-класты бүттү бу ел. Эми кызым аябай жакшы окуйт да, 4-кө 5-кө. 4 алса уялат. Анан ушул кызым бир юрист кылсамбы же башка кесипке десем бул деле болбой ырдап алды да иш болсо. Мана ушундай кызыктын баары бизде болсун, биздин каналдан эч жака жылбаңыздар дейли. Эми Расулга айтсаңыз, баягы так жүргөн адамды ийгиликтин бири колдойт дейт да, ушул сөзгө ынанасызбы, кошуласызбы ушул сөзгө? Биринчиден мисалы жасап аткан ишиңден өзүң рахат алышың керек. Ал рахатты бир гана өзүң эле ала бербестен, анан ошол элге да тартылашың керек. Элге тартылып атканда элди алдабаш керек. Анан мен мисалы ошо 89-дан бери ырдап жүргөн болсом, азыркы убакка чейин чакырышат. Анча эмес, чын айтканда тойлордо эле жүрөм да. Анан көп айтып калат да, Расул ака концерт коебузбу деп, тойдон бошоп айтам десем күлүшөт да. Сиздин ырларыңыз тойлордо башкача. Кудайга шүгүр да. Мына ийгилик тууралуу суроо узаттык эле, ушул ийгиликтерди бакытты сиздин үй бүлөңүзгө, чыгармачылыгыңызга каалайлы. Эми айтсаңыз, ушул ийгилик тууралуу жакшы бир сөздөрдү арнадыңыз. Баягы кичинекей балта чоң даракты кулатат дейт да. Мен эмнени айтабыз? Баягы жаңыдан чыгып келе жаткан ошо кичинекей балтадай жапжаң баягы жаш таланттар бар, элибиздин арасынан суурулуп чыгып келе жаткан. Ушул жаш таланттарга азыркы учурдагы маданиятка сиздин көз карашыңыз кандай? Мисалы биз гастролдо Кыргызстандын, ушу биздин Кыргызстандын барбаган жерим калбады деп ойлойм да. Гастролдо. Гастрол деген өзүнчө бир машакат, күйшүк ушундай. Азыркы ырчылардын мындай бизге окшоп гастролго 1 ай, 2 ай, 3 айга чыгып кеткенин көрө элекмин. Уга элек. Мынау чыгармачылык ырчынын түшүгүн тартыш үчүн колонкага эч жок дегенде шунур сайышты билиш керек. Демек көз карашыңыз төз. Демек жаш таланттарды сөзсүз түрдө колдоо көргөзүп, дем күч бересиз деген ишеничтесиз. Эми ушул элибизде айтылгандай баягы жалгыздараак токой болбойт деп коет да. Ошондой эле мына сиз да жалгыз эмессиз. Чыгармачылыкта көп жылдардан бери жакын саналаштарды, достор таптыңыз. Ошондой эле сиздин жакындарыңыз, эң жакын болгон үй бүлөңүз тууралуу дагы жалпы көрүүчүлөрүбүзгө арнасаңыз, анткени мына сиздин куттуу үйүңүздө отурабыз, үйүңүз тууралуу жакшы бир маалыматтарды мүмкүн болсо Ынтымак телеканалынын көрүүчүлөрүнө арнап этсеңиз. Эми үй бүлөм айтканда келинчегим биздин Өзгөн деген жакшы жерибиз бар, ошода Куршаттан болот. Кызым, Айгерим, Жанна деген кызым, ал чоң кызым, турмушка чыккан. Чыгармачылыкка тиешеси жок. Руслан оğlum, анан кичинекей кызым. Шöyle. Кымбаттуу замандаштар, так ушул бактылуу мүнөттөрдү биз менен маяк куруп жаткан инсан, ырчы, оончу, көп кырдуу талант, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Расул Маматкулов агабыздын үйүнөн Ош Право теледолбоорунун эксклюзив маегин улантып жаткан учурубуз. Эми келиңиз, жана башта узаткан суроону эле мүмкүн болсо тактап жооп берип өтсөңүз, ушул жалпы ушул маалымат алайын деп турган үйүңүз тууралуу дагы бир эки сөз айтып өтсөңүз. Эми элдин оозунда элек жок деп мен үйдү былтыр бүттүк. Ушул үйдөн Айгеримди узаттык. Анан элдердин айтышы боюнча 36 комната деп айтышып жүрөт дейт, 56 комната деп чыгышат дейт.
Men эми үйдү салганда өзүбүздүн үй бүлөбүзгө ылайык кылып, анан кийин менин чыгармачылыгыма ылайык кылып подвалда студиясы менен жасаганбыз да. Студиянын билярдный стол коем деген оюм бар. Тренажерный зал коем деген өзүнүн орду бар. Анан үйдү болсо бирок тез эле салдык. Айгерилди узатыш керек болуп калды. Анан эми жакшылык улансын деп үй той менен кыз узатып тоюн ошол үйдүн алдында эле, эшиктин алдында эле столдорду жасап, конокторду ошол үйдүн алдында эле тозуп, элдерге окшоп ресторан заказ бербей эле ошол жерге столдорду койдук дагы анан анча ошо ресторанда иштеген кызматкерлер келип биздин конокторду тейлешти. Үйдү болсо эми проекттин атайын бар бирөөгө заказ берген жокпуз. Өзүбүз эле ушундай болуш керек. Ушундай болсо жакшы болот эле деп Айгерим өзүнүкүн чызып коет. Мен келип мынау жери мындай болсо деп чызып коем. Анан бирок көбүнчө биздин чыгармачылык, анан менин досторум келген туугандарга проект аябай жагат да. Ошо ар бирибиздин өзүбүздүн комнаталарыбыз бар. Анан азыр интернет тартып эме кылгандан кийин бир сыйра көрүп жатсам. Мына кымбаттуу айымдар жана мырзалар, Расул экебиз мына ушундай бактылуу мүнөттөрдө өзүнүн ушул салган үйү кут болсун дейли. Буюрса ушул үйүңүздө жалаң гана тойлор болсун дейли. Эми келиңиз ушул чыгармачылыктан бир аз биз четтеп ушул баягы чыт курсак бала кезде бир кандай элеңиз, мүмкүн болсо ошол бактылуу бир күндөрдү эске салбайлыбы? Бала чагыңызда кандай элеңиз? Бала чагымда мисалы мектепте окуп жүргөндө бизде спортивный школа бар эле. Анан күрөшкө барчу эле. Күрөш болчу эле. Ал убакта классика деп коет эле, азыр греко-римский деп коюшат. Анан мектепте өзүнчө бир топ болот да, 5-6 бала болот. Ошо мектептин лидерлери да. Ошол лидерлердин бири болуп эле чоңойдум да мектепте. Бирок баягы сабактан качып, андай жактары жок эле. Сабакты деле жакшы окуйт эле. Бирок ошол мектепти башкарат элек. Негизи эле бактылуу инсандардан баалаган сапатыңыз кайсы? Эми жөнөкөйлүктү, конечно, любой эле адам жакшы көрөт да. Мисалы адам менен тил табышып, жакшы сүйлөшсөм, кыргыздарда сөз бар, жакшы сөз жыланды ийинен чыгарат деп. Мен чын айтканда мен мындаймын, мен мындай кыйын оңчумун, мен кыйын композитормун деп эч жерде мактанбайм. Анан досторум менен кайсы кесипте болбосун, ошол кесип жөнүндө сүйлөшө алам. Менин кесибим жөнүндө сүйлөшө алабыз. Ырларды болсо өзүмдүн деңгээлиме ылайык кылып эле жазам. Баягы менин ырларым ушундай шедевр болуш керек деп дагы айтпайм. Өзүмдүн деңгээлиме ылайыктап жазам дагы, анан көбүнчө баягы биздин кыргыздын жакшылыктарына жазам да. Бир убакыт келди эле. Кайсы бир тойдо отуруп, музыканттар менен отуруп анан карасам тойдо бийлеп атышат. Өзбекче бийлеп атат, орус тилинде баягы modern talking ушу ким только кыргыздардын ырларына бийлебей айтат да. Анан музыканттарым отурузуп алып айттым. Мен ушу бир жазам, кыргыз болобу, өзбек болобу, кайсы нация болсо да ошол менин ырыма бийлей турган деп от болдумду жазгам. Анан чындап эле ошо от болдумда ресторанда балдар ырдаган карасам, кыргызы деле, өзбеги деле, орусу деле ошол бийлеп атат да. Бир мактанган жерим ошол да. Анан өзүм
консерваторияда окудум, оперный ырчы болушум керек эле. Биздин театр, опера, балетте азыр солист болуп жүрүшүм керек эле мен октум. Ардактуу телекөрөрмандар, баягы сөзүн дагы баш аягы дегендей, мына ушинтип эксклюзив маегибиздагы соңуна чыгып бараткан чыгар. Биз болсо Расул Маматкулов агабызга терең ыраазычылыгыбызды билдирели. Келиңиз эми ушул куттуу үйдөн жалпы мекендештерибизге, сиздин көрөрмандарыңызга, биздин көрүүчүлөрүбүзгө жакшы бир тилегиңиз болсо арнасаңыз болот. Эми биздин чын айтканда кыргыз элибизде тынчтык болсун. Ынтымак болсун. Илгертен калган макал бар. Ынтымак бар үйдө ырыскы бар депчи. Ырыскыбыз болсун, асманыбыз ачык болсун, Кыргызстан өнсүн. Эми убакыт келгендир. Кыргызстанга дагычы. Өнөйлү, өсөйлү, силерге окшогон жаштар. Кыргызстандын өнүгүшүнө кошумча кошкула. Анан ушул силердин телевидениеңердин иши ийгиликтүү болсун. Сизге кайрадан ассалому алейкум дейли. Үйүңүздө дайыма тойлор болсун, береке болсун дейли. Чыгармачылыгыңызда жыланганы эргүү ийгиликтер коштосун. Ардактуу замандаштар, мына ушинтип убакыт өтүп баягы өткөн өмүр атка кайрылбайт дейт. Биз болсо өткөн күнгө өкүнбөй, ар бир саатка, ар бир күнгө ишенип бактылуу жашайлы. Биз менен жакшы бир эксклюзив маек куруп, жаңылыктарын жар салып айтып берген инсан, элибиздин сыймыгы, мына ушундай көп ырлардын автору, көп кырдуу талант Расул Маматкулов агабыз болду. Биз сиздер менен коштошпойлу, кайрадан Ош Браво теле долбоор аркылуу жолугабыз.